Assalamu alaikum urmatlı dostlar. Allah Taala'nın jardamı, bактысы, берекеси, саламаттыгы барыңыздарга болсун. Danışmanlar aytқандай, жер айдасаң күз айда, күз айдабасаң 100 айда деген. Элдин эмгегин жер жебейт деген. Ошондой эле эртең өлүмүңдү билсең, илим ал. Мындайча айтканда акыретке даярдан. Жана чырпык тик. Мындайча айтканда артка, бала чакаңа bir толук жүрүп жаткан садака, бизнес, ырыскы таштап кет деген. Андыктан мына биз сезон келди, ар бир нерсенин өзүнүн сезону болот. Бизде менин досумда мындай эже малина бар. Эжевика деп койсо да болот. Муну кара малина деп койсо да болот. Кыскасы өзүңүздөр билесиздер, бул өтө пайдалуу мөмө жемиш. Буну ягоддардын ичинен эң күчтүүсү жана түшүмү мол ушул болот. Кышында сиздин босогуңузга грипп сыяктуу оорулар кирип келгенде аптеканы көздөй эмес, подвалды көздөй барасыз, банканы ачасыз, бир кашык эже малинадан жасалган варенаны ысык чайга саласыз, ичесиз. Жанагы оорулар сен көр мен көр жок. Аллахтын буйругу менен, Аллахтын каалоосу менен сиз иммунитетиңизди көтөрөсүз жана дасторконуңузга bir öte пайдалуу даамды алып келесиз. Ошондуктан урматтуу жамаат, бул азыр октябрь айындабыз. Эртең октябрдын 15-нен баштап ушул эже малинанын яктей деген лохтей деген сорту ошол көчөттөрү сатыла баштайт. Көчөттөрү демекчи күзүндө эгилет, Күзүндө эккенде бул эртең кыш ичи өнүп, жана жазында сиздерге бажырайып, жакшы мөмө алып келгенге даяр болот. Ошондуктан урматтуу жамаат, мына караңыздар, канча бул жерде 2 гектар жерди досум өздөштүргөн. Азыр бардык эмелерини мөмөсүн дагы алып жатат, көчөтүн дагы салып жатат. Мындайча айтканда биз кыргыздар, урматтуу жамаат, үтүк чыгарып, тефал чыгарып, биз Кытайга атаандаша албайбыз. Андай кол менен бир нерсе жасап сатканда биз кеч калдык. Кытай эмес, Өзбекстанга дагы биз атаандаша албайбыз. Биз мындай нукура азык мөмө жемиштер менен, сүт азыктары, бал азыктары менен гана аларды өзүбүзгө жеткирбейбиз. Мындайча айтканда алар бизге муктаж. Аларда завод, фабрика көп, аларда эл көп, жумуш орду арзан. Мындайча айтканда экология бузулган. Ал эми бизде болсо, Чубак Ажы Раматылык айткандай, семичке колуңдан түшүп кетсе өнүп кете турган бейиштей жерде жашайбыз. Андыктан ошол таза абаны жана экологияны жана ушундай бир жакшы биздеги аба ырайыны колдонуп, ушундай айыл чарбаны, мөмө жемишти жана ошондой эле ушундай дыйканчылыкты өндүрүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу достор, мен сөзүмдү кыска кылайын. Ушул көчөттөр сатылат. Караңыздар. Мынау бир дана эже малина ушинтип байласаңыздар, жана сугарсаңыздар, керектүү жанагындай эмеле дарыларын берсеңиздер. Дары демекчи эми нукура дары бересиздер, биогумус бересиздер, кык саласыздар, жана башка өзүңүздөр окуп билип изилдейсиздер бул нерсени. Үйүңүздүн алдында экзотик жер бар. 1 гектар жер бар. Ушундан эгиңиз, урматтуу тууган. Бул бир түп, эгер баягы пикке жетсе, чокусуна жетсе, мындайча айтканда маралына жетип, өтө бир жетилген учурда 20 килограмм берет бир жылда. Макул, 20 килограмм бербесин, 10 килограмм берсин. Орто эсепте 10 килограмм берет. Буга жооп. Мындайча айтканда жаш карасаңыз, кышында сууктан бир аз жерге жаткырып бир нерсе жаап койсоңуз, мында үшүк алып кетиши мүмкүн, катуу суук болуп кетсе. Эгер мында анча-мынча суукка үшүк албайт. 10 килограмм берди дейли. Сизге 10 килограмм бир түп берсе, бул азыр мындай көрүнгөн менен мындай жүзүмдөй болуп, куюм болуп алат. Мындайча айтканда 10 килограммды сиз бир түптөн 10 килограммды баасы болот ордунда ушул жерге, мо жерге терип койсоңуз, 200 сомдон 300 сомго чейин баасы чыгат. Мындайча айтканда мына бирөөсү 10 килограмм мөмө берсе, жемиш берсе, анда 2000 сом берет деген сөз. Ал эми могу катарда канча дана бар?
Qancha dana бар? 100 барбы, 200 барбы? Эсептеп кое берсиз, өзүңүз математиканы иштетесиз. Мындайча айтканда өтө бир кирешелүү жумуш, кирешелүү иш. Ошондуктан барыңыздарды ушуга чакырам. Мындайча айтканда жериңиздерди тапка келтирип, дарыдан салып, эмеден салып, жанагындай көчөттөрдөн алып эгиңиздер. Бир көчөт могу жерден көрсөтүңүз мына. Мына мисалы үчүн ушу жаңы көчөт. Мыналардын баары көчөт. Могу жакта основной могу зымдын астында основной өзүнүн эмеси турат. А бул жерде досум мына көчөт кылган. Мына көрдүңүздөр сиздер үчүн. Бул өзүңө жакшы көргөн нерсени башкага дагы жакшы көр дейт. Мына көрдүңүздөр, мынанын баары көчөт. Мына көчөттөрдү мисалы үчүн мына даяр болуп калды. Могу жерден кесилет, Могу жерден кесип сиздерге жиберилет. Мына караңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына тамырды караңыз эми. Ушул боюнча сиз барып эгесиз жакшылап. Анан сизге бул 1 жыл өнүп жакшылап өздөштүрүп алсаңыз, 2-чи жылдан баштап, 2-чи жылдан баштап сизге жана мен айткандай түшүмдү бере баштайт. Андан кийин сиз кааласаңыз өзүңүз жейсиз, туугандарыңызга сатасыз, кааласаңыз эмне кыласыз? Ошентип базарга алып чыгып сатасыз. Чүйдө бул Бишкектин тоо жагында совхоз Алатоо. Совхоз Алатоодо жайгашкан доставкалар барбы? Эгер көп алсаңыздар, келип сүйлөшсөңүздөр, доставкадан кылып берет, же жиберет. Эми өтө эле суук бир ат башы же бир алайга окшогон жерлерде муну кыйыныраак болор, ал жерде башка жемиш деле болбойт. Андан башка бардык жерде ушул эже малина менен иштеңиздер туугандар. Эми түйшүгү бар албетте. Канчалык пайдалуу нерсе, ошончолук түйшүгү бар. Бирок түйшүгүнө чыдап 1 жыл 2 жылда тажрыйба топтоп, эгер өздөштүрүп ала турган болсоңуздар, анда утук сиздердики. Россияга баруунун же бир башка бир техника алып иштөөнүн, таксовать этүүнүн кереги жок. Ушул эле жакшылап карап коесуздар, жемишинен дагы, анан көчөтүнөн дагы пайда көрө бересиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Төмөндө жазылган номерлерге кайрыласыздар. Мына ушундай зымдар менен ушинтип өздөштүрүлөт. 1, 2, 3 зым менен неме кыласыздар, байлайсыздар. Ошол телефон номерге кайрылсаңыздар, баарын өзү информация берет, түшүндүрөт жана сиздерге ушуну жеткирип берет.